орыстар айткандай, честный человек всем враг дейді. Ошо честныйлыгыбыздан биз ушул жерге түшүп калдык. Илгери союз кезде аз да болсо ошо союздун тарбиясын алып калдык. Ошол бойдон эле келе берип биз көрсө Кыргызстан 21-кылымдагы Кыргызстан андай эмес экен, тескерисинче болуп калыптыр. Илгери союз кезде бир чоң маселелерди көтөрүп, же болбосо кичинекей эле маселени ошол чынчылдык менен аткарып, ушундай патриоттук сезим менен аткарып, ушундай иштерди бүтүрсөң, чоңоюп отуруп Кремльге чейин жетчүсүң. А биздин Кыргызстанда, бүгүнкү Кыргызстанда тескерисинче коррупцияга аралашпасаң, чынчыл болом десең, патриоттук менен бир чоң маселелерди көтөрүп чыксаң, түрмөгө түшөсүң. Мына ушундай заманга келип калыппыз. Буга кандай себептер болду? Мен саясатка келгени майда чүйдө маселе көтөргөнүм жок. Аны мындай эле колуман келишинче чечип берип аттым. 2005-жылы мени түп эли ушу кыргыз мамлекетине иште. Баарыбыздын, жалпыбыздын көйгөйүбүздү чеч. Элдин кызыкчылыгы үчүн иште. Бирөө менен коррупцияга аралашып кетпе, сатылып кетпе деп 12 талапкердин ичинен мени ушу жогорку кеңешке жиберишкен. Шайлап туруп. Мен алардын ишеничин толук 100% аткарттым деп айтсам жаңылбайм. Анткени ушул коррупцияга аралашып сатылып кеткеним жок. Муну минтип эле коелу деп сунуштаган суммасын алганым жок. Элдин кызыкчылыгын сатканым жок. Толук ушу ишеничин актадым десем жаңылышпайм. Келип жогорку кеңешке биринчи көтөргөн маселе ушу Каркыра маселеси болду. Мен жогорку кеңешке келсем, Каркыраны ратификациядан өткөргөнгө алып келип калышкан экен. Документтерди изилдеп көрсөм, 625 гектар жерибиз казак туугандарга өтүп кетип атыптыр. Каркырада 625 гектар жер, анан бу Бишкектен көлгө кетип баратканда объездной жолдогу 2 заправка турган жер, прям жол. Эгер азыр ошол жерде казак туугандар могу чек ара могу жерден десе, жол жабылып калат. Көлгө объездной жол менен барганга мүмкүнчүлүк жабылат кыргызстандыктарда. Анан Таласта, Маймакта бир аз жер өтүп кетип аткан экен. Ошону чырылдап парламентте өткөрбөй койдум. Архивтери да турат. Ошол кезде революция болуп, президент Бакиевдин биринчи визити ушу Астанага болмок эле. Ошондо министрлер келди мага. Прям залдын ичинде отурган жерден столума келип, жакында ушу биринчи визит Астанага барат элек, сиз каршы чыкпасаңыз, ушуну бүтүрүп коюп баралы, антпесек өзүңөрдүн парламентиңерге алыңар жетпеген, сөзүңөр өтпөгөн, эмне өкмөтсүңөр деп бизди жакшы тозбой коет, сыйлабай коет деди. Мен айттым, менден бөлөк эч ким укпасын муну. Силер эмне жер подарка кылып туруп анан жакшы кабыл алдырасыңарбы? Башка маселелер менен иштегиле, дипломатияны түзгүлө. Болбойт бул деп, ошо менен 2007-жылдын 22-октябрына чейин 5-6 жолу келди, ошо 5-6 жолу тең каршы туруп өткөрбөй койду. Бизди 22-октябрда 3-чакырылыштын депутаттарын таратып жиберди. Мен 2008-жылдын июнуна чейин, ошондо 1 жылга жакын жумушсуз жүрдүм. Депутат да болгон жокмун, эч ким болгон жокмун, ишсиз жүрдүм. 2008-жылдын апрель айында жогорку кеңеш ратификациядан өткөрүп берип койду. Ошо менен Каркыра өтүп кетти. Кийин ойлоп көрсөм, ошол парламенттин убалына дагы мен калган экенмин. Ошо Каркыраны өткөрө албай, таратып ийип, башка парламент алып келип туруп анан өткөргөн экен. Азыр ойлоп көрсөм. Дароо эле ошол мезгилде эле кумтөр маселесин көтөрдүм. Айрым баягы мен саясий оппоненттерим айтып атпайбы, мурда кайда жүрдү эле, мурда эмнеге көтөргөн жок эле, анан азыр эле жаңы бийлик, убактылуу бийлик келгенде 2010 Бакиев кеткенден кийин көтөрүп калды деп. Жок, андай эмес. Бакиевдин убагында Куулук премьер-министр болчу. Биз 75 депутат элек, архивтери да турат жогорку кеңеште, көтөрүп комиссия түздүргөн.